аны көргөндө бир жамандык келет деп мындай ойлобойсуң. Улан Эгизбаевдин берүүлөрүн көргөм. Анан ошондо сразу эле айткам, мен ал жака бара албайм. Сөөгүп узатуу боюнча бизде деги эле мыйзам болгон эмес экен да. Максим Акиев деген ал центральный аппарат деп туруп ошол жерде бүт бюджетообразующий министерствонун баарын өзүнө каратып отурган. Башыңды кезсең кезесиң, бирок тилиңди кезе албайсың дейт да. Башымды кезип атканда дагы мен айтам деп, айтып атып өлөмүн дейт да. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда Нагыз подкаст берүүсү. Бүгүнкү берүүнүн коногу Төрөхан Жунусбеков болмокчу. Ал учурунда Бишкектеги сөөк коюу кызматын көзөмөлдөө боюнча агенттиктин жетекчиси болгон, ошондой эле Мекенчил партиясынын тең төрагасы, андан сырткары буга чейин Мегаком компаниясынын жетекчисинин кеңешчиси кызматтарын аркалап келген. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Келгениңизге рахмат. Сиз азыр кадр сыртында айтып калдыңыз, эч кандай кызматты аркалабай элемин деп. Эмне менен алек болуп атасыз? Биринчи эми 3-4 жылдан бери мамлекеттик кызматта жүргөндө өзүм жер үйдө жашайм. Жер үйдү такыры карабай калат экенсиң. Анан кийин ошол үйдүн тегерек чекелерин баардыгын оңдоп түздөп өзүм колуман келет, ошо устачылык баарын өзүм ошону тегеректей экесин. Ошонун негизинде мындай моралдык жактан эс алып дегендей да. Коомдук жумуштарга аралашып атасызбы? Коомдук жумуштар болгондо азыр ошол жараткандын китеби, Курандын сырларын изилдеп, ошондой бир илимдүү окумуштуу аалым Темиралы Кунашев деген бар, ошонун сабактарына катышып, ошонун негизинде окуп илимий алып жатабыз да. Диний жактан илимиңизди тереңдетип атасыз? Диний жактан десе да болот, негизи Куранды илимий жагынан карайбыз да. Анын космостун илимдери, жердин илимдери, адамзат, мурун, азыр, эртең деген темалардын үстүндө илимий жагы деп айтсак болот да. Ушул илимий жактан өзүңүзгө кандай ачылыштарды таптыңыз? Эң чоң ачылышы да ошол жер шарынын ичинде дагы бир жашоолор бар экенин далилдеп, ошонун ачылыштары аябай кызык болуп атат да. Кандай жашоо экен? Жер шарынын ичиндеги дагы бир жашообу? Ооба, жер шарынын ичинде дагы кадимкидей эле адамдар жашайт экен. Аны болсо Алла Таала дагы өзүнүн акыркы китебинде белгилерин айтып кеткен экен да. Кандай белгилери? Мисалы үчүн Алла Таала дарыялар жөнүндө айтат да Куранда. Ар-Рахман деген сүрө бар, 55-чи. Ошонун 19-чу аяттарында биз эки дарыяны жараттык, анан экөөнүн бирине коштук, анан ортосун көрүнбөгөн парда менен тартып койдук, бири-бирине аралашпайт. Эми ошону көрүп дагы биздин жакшылыктарыбызды жокко чыгарасыңбы дейт да. Бул болсо ушу жер ортолук деңизинде жайгашкан. Франциялык чоң окумуштуу сууларды изилдеген Жакив Кусто деген болгон да. Ошол жерди изилдеп атып, мен чоң ачылышты таптым деп жарыялайын дегенде, анан ошол чоң аалымдар айтып, анан Куранды изилдеп, туп-туура ошол жер жазылган экенин көрүп, анан жалпы командасы менен ошол ислам динин кабыл алып, Курандын чындап эле Алла Таала жараткандан келген экенин, пайгамбар чынында эле Мухаммад экенин билиптир дагы, ошон үчүн кабыптыр. Анткени ал айтып атат, Мухаммад пайгамбар ошо Мекке Мединанын тегерегинде эле өмүрүн өткөрүптүр дейт да. Бул дарыя жакка келген эмес, ошонун баардыгын точно жазып атат. Значит, бул Алладан келген китеп экен деп туруп эметчү. Анан ошондой эле Фуркон деген сүрө бар. Фуркон деген сүрөдө дагы Алла Таала ошол чоң эки дарыя, эки суу жөнүндө айтылат. Көрсө, азыр изилдөөлөр негизинде жердин үстүндө канча суу болсо, жердин астында ошодон да 2-3 эсе көп суу бар экен да.
Эми Ошолор бул илимде деле тастыкталганда. илимде дагы тастыкталып атат, Куран менен дагы тастыкталып атат да. Анан кийин 45-жылы өзүңүздөр билгендей Хиросима, Нагасакиге 2 чоң ядерный бомба ташталган. Ошодон кийин жердин астындагы адамдар чыгышып, изилдөөлөрдү өткөрүп, анан буну ким таштады? Буну америкалык Пентагон. Жердин астындагы адамдар дедиңиз, ошондо кайсы адамдар? Жердин астындагы адамдар биз буга чейин көрүп билип жүргөн жана летающий тарелка, НЛО деп коюшат да. Ошолор жердин астындагы адамдар экен. Анан негизинен сүрөттөгөндө алар адамдардын страшный сыяктуу сүрөттөп коюшат. Эмнеге дегенде ал адамдар менен бул адамдар контактка чыкпасын деп коркутуу максатында ошондой сүрөттөшөт экен да. А так летающий объектилерин, тоголок тарелкаларды көптөгөн жүздөгөн адамдар көргөн, көрүп эле жүрөт. Болгону адамзатты башкарып жаткан Америка баштаган чоң улуу державалар ушундай бир сырларды эл билбесин үчүн жашырып алып келет экен. Аларга контактка чыкпаш үчүн ошолорду көргөндө качкыла, коркула дегендей бир маанини жаратып, ал адамдар ушундай коркунучтуу, алар мындай кылып салат деп адамдарды үркүтүп турат экен да. А негизи коркунучтуу? Коркунучтуу эмес экен. Ал адамдар бизге караганда дагы мындай бир кандай десем, аны көргөндө бир жамандык келет деп мындай ойлобойсуң дейт да. Ушундай жүзү жарык, жан дүйнөсү жарык, өңдөрү саргыч келген, чачтары тоже золотистый, мурунку кыргыздарга окшош экен да. Айтат эле го, өңү сары, көзү көк, бул кыргыздын өзү депчи. Ошондой экен да. Аны ким айтып атат ошондо? Кантип тастыктап берип атат? Аны ошол мен айткандай жана 45-жылы 2 эме салгандан кийин булар чыгып, астына дагы мындай бир зыян келсе керек да. Астыңкы жашоодогулорчу жер титиреп дегендей. Анан кийин алар аныктап, буну Американын жанагы Пентагон деген оборонный министерствосы таштаган деп. Ошол ойлошуп турган, ошол жактан бир кишини алып келип туруп сүйлөшөлү дешти. Анан Америкадан түндүк Антарктиданы изилдөө үчүн экспедиция жөнөтүлгөн. Башында адмирал Бёрд деген адам менен. Ошол өзүнүн самолету менен түндүк уюлдук эмеде изилдеп, ошол жакта учуп баратканда алар 2 тарелка ошол самолеттун баягы захват кылып, кандайдыр бир магниттик неме менен алып туруп, анан кийин жердин ичине киргизип кетишиптир. Ошо самолету менен кошо. Анан алар айтып атат, ошол жер жанагы жердин жана уюгуна келгенде жана приборлордун баардыгы чимирилип калды дейт да. Анан кийин мотору самолеттун өчүп калды дейт. Связьтардын баардыгы өчтү дейт. Ал жерде кандайдыр бир күчтүү магниттик мындай бир эме курчоо бар экен да, поле деп коет. Баардык нерселер өчүп калат экен. Ошондуктан азыр самолеттор ошо жанагы жердин ортосу чоң бир тешиги бар экен да, атайынчы. Ал жерден түзмө-түз өтө албайт экен. Ал жерде өтө турган болсо эмесилер өчөт, өтө албайт да. Атайын бир курчоого алынган. А тигилер өздөрү ошондой эки жактан ал айтып атат, эки жактан мындай самолеттор келип бизди мындай бир магниттик поле менен алып туруп ошо жердин астына кирип кетишти дейт. Анан кирсек ушундай кооз, ушундай бир башка бир ушундай бир жаратылыш бар экен, алып барып самолетубузду токтотту дейт. Анан ичинен кишилер келип тияктан анан бизди мени алып барып бир жерлерге алып барды дейт. Анан бир жерден күтүп туруп, анан биз анын суусундуктарын ичтик дейт. Аябай башкача экен дейт. Ал жакта мамонтко окшогон эмелерди көрдүк дейт, жаныбарларды көрдүк дейт. Аябай ушундай бир биздикине окшогон, бирок биздикинен бир башкачараак, бир жакшы ушундай бир жер экен. Анан күнүн көрдүк, анан күнү болсо ушундай бир булут каптап, мындай бир эметип турат экен дейт да. Анан кийин ал жактагы адамдар сүйлөйт бекен? Ал жактагы адамдар сүйлөйт экен, бирок кандайдыр бир эме алар ошол өзүнүн тигинин тилин изучать этсе керек, сүйлөшүптүр. Анан сүйлөшкөндөн кийин азыр сизге биздин бир жетекчибиз келет. Ошо менен сүйлөшөсүз деди да. Анан бир жерге алып барып туруп анан киргизип бир этаждардын ичине. Анан жетекчиси келиптир. Дагы ушундай бир эме экен. Анан алар айтыптыр. Биз ошо жердин үстүндөгү адамдар менен байланышка чыгууга көп аракет кылдык. Бирок силер болсо байланышка чыкканда бизди аткылап мындай эметпей жатасыңар депчи. Кабыл албай жатасыңар. Анан айла жок, мына сизди
кабыл алып кармап сүйлөшөлү деген ойго келдик. Анан сиз жөнүндө билдик. Сиз болсо жердин үстүндө мындай бир элге таанымал адам экенсиз. Анан экинчиден жүрөгүңүз таза, мындай бир эме жакшылыкты каалаган мындай кара мүртөс эмес экенсиз. Анан үчүнчүсү ошо Пентагондун мүчөсү экенсиз. Пентагонго биздин атайын айта турган бир эмелерибиз бар, кабарларыбыз бар. Ошондуктан сиз менен байланышып сүйлөшүүгүнү чечип, сизди алып келдик бул жака дейт да. Анан негизги айта турган нерсе ушул. Силер мынакей 2 атомный бомбаны таштадыңар Хиросима, Нагасакиге. Эми дагы мындай нерселерди жасабагыла. Урушсаңар бири-бириңер менен урушкула, бирок мындай бир чоң атомный бомбаны таштап, чоң бир кыйроолорду алып келе турган нерсени кылбагыла. Эгерде дагы ушундай кыла турган болсоңор, анда биз кийлигишкенге аргасыз болуп калабыз дейт да. Ал айтып атат, алардын ушундай бир куралдары бар экен, мындай луч сыяктуу болуп атат экен дейт. Атканда ушундай калың ушундай бир темирлер эрип түшүп калат экен да. Эми эгерде андай боло турган болсо, жана чоң корабль болобу, эмне болобу, самолет болсо бир-бириден атып эле баарын талкалап коет экен да. Алардын техникасы, алардын маданияты абдан бир астыга, миң жылга астыга кетип калган экен деп айтып жатат да. Анан ошолдун баардыгын өзүнүн радисти менен, радист деп коет, жанында баягы эмелер менен, помощниктери менен кошо кириптир да. Помощниктери терде калыптыр. Бул өзү жетекчиси менен жолугушуп чыгып, анан баардыгын бул жазып турган. Дневник кылыпчы. Өзүнүн самолетунда да болгон. Баардыгын жазып, кайра чыгарып, кайрап келип отургузуп, анан кийин жердин сыртынан чыгарып барып, баягы жана уюлдук эмеден, магнитный поледен чыгарып барып, анан кой берди. Кой бергенде анан кийин самолетос калчылдап анан жүргүзүп жибердик, анан жүрүп кетти, анан калчылдап барып, как будто абада кетип баратканда бир турбулентностька түшкөндө самолет калчылдап кетет, ошентип барып анан мындай жүрүп кеттик. Анан кийин связьтар кайра восстановить этилди. Анан сырттагы күтүп аткандар, ой, кандай жакшы аман эсенсиңерби деп, анан баардык бизди жоготуп алышкан дейт, таптакыр жок болуп кеткен дейт да. Ошондо канча күнгө жоголушту, канча убакытка жоголушту? Биздин убакыт менен примерно бир күн болсо керек. Сырттагылар бир убакытты өлчөптүр, өздөрүнүн бир сааттары менен. Анан ар бир кыймылдын баардыгын дневникке жазып отурган экен. Анан кийин экспедиция өздөрүнүн, мисалы үчүн азыр Түнтүрк Антарктидада Россиянын бир өзүнүн бир базасы бар, Американын базасы бар, ошондой эле Англия, Франциялардын базалары бар. Өздөрүнүн базасына баргандан кийин анан Пентагонго барган. Пентагондон атайын чакырып алып туруп, анан президенти дагы жолуккан ошол жерде. Эмне болду, кандай болду, жок болуп кеткен. Алар айткан, ушу болгон баарын айтып берген. Андан сырткары жана дневнигиңди алып келчи деп, дневнигин алышкан. Америка алып туруп, анан кийин айткан, бул маалыматтарды эч кимге айтпайсың деп туруп, анан ошо ЦРУ деп коет, ошо менен бул кишини өтө мындай кайтарышкан. Башка бул маалыматтарды сырткы адамдарга жарыялап жүрбөсүн депчи. Анан ошол жерде бир жетекчилик айтыптыр, Пентагондон күлүп турупчу. Эгерде бул маалыматтардын баардыгын айта бере турган болсок, анда адамдар бизге ким налог төлөйт, ким мындай бир башкаруудан чыгып кетет деп күлүп ушинтип айтты дейт да. Анан ошол себептен көп нерселерди жашырып жүрөт экен да. Мен мисалы үчүн мындай эле бир мисалды айтып берсем болот. Бул электр энергиянын колдонуунун чоң жогорку даражаларын мындан канча жыл мурун эле ученыйлар ачып чыккан. Мисалга алсак, Тесла деген, Никола Тесла деген чоң окумуштуу болгон. Ошол электр менен жүрө турган машиналарды, башкаларды мурун эле ачып чыккан. Бирок бунун баардыгын өкмөттөр жашырып келген. Эмнеге дегенде, нефть аркылуу, башка аркылуу адамдарды контролдоп туруш максатында. Адамдарды контролдоп, ушундай бир зависимый кылып, ушундай бир эметиш үчүнчү. Ошол максат. Анан жакында бүт баары ачылып жатат. Ошол Илон Маск деген ачты буну. Эмнеге дегенде, Россияны, Иранды, башканы нефти жагынан кысканда, башка мамлекеттердин экономикалары токтоп кетиши коркунучка келди. Ошол себептен Америка жанагы
тиги Масктын жардамы менен электр энергия менен жүрө турган машиналарды өздөрү жасап чыгып туруп, анан патентин ачык кылып койду. Каалаганыңар ушул негизде жасап чыгара бергиле, нефтини көз каранды болуп таптакыр токтоп калбайлы деген максаттачы. Андан сырткары эфир деген нерсе дагы бар. Бул электр энергияны абадан алат. Алардын баары ачыла турган болсо, адамдар өз алдынча болуп тез өнүп кетет. Анан ошол себептен кээ бир чоң өлкөлөргө контролдоо адамдарды кыйын болуп кетет дегендей сыяктуу көп нерселерди ачпай бекитип алып жүрөт да. Алар, мен ойлойм, алар билишет жердин астында адамдар бар экенин, алар ушундай бир өнүккөн экенин. Ошондуктан мен жанагы ошол ученый, мисалы үчүн Бёрд деген келип айтпадыбы? Анан кийин анын дневнигин алып туруп, анан бербей коюштур да. Кийин бергиле десек, жок, жоготуп алдык тиги бу деп бербей коюп. Анан ал болсо кийинчерээк мен эми картайып калдым, бул маалыматты мен жарыялашым керек деп бир европалык бир тааныш аркылуу кайрадан акылымдагы нерсенин баарын кайрадан жазып чыгып туруп, анан кийин элге, коомчулукка жарыялаттырып жүргөн башка бир тааныштардын аркылуу эмеси аркылуу. Алар бүгүнкү күндө уже интернеттерге жарыяланган. Эгерде YouTube же башка Google менен дневник адмирала Бёрда деп туруп поиск кылсаңыздар, ошол жерден чыгат. Ошол көргөн билгендердин баардыгын жазып чыккан. Бул анткени бул жөнүндө фантастика дей турган болсок, анда бул Куранда дагы бул кабарлар айрылып жатат да. Мисалы үчүн айтышат северное сияние деп коет да. Жер өзү мындай тоголон айланганда эки жак бети мындай көп күн тийбей муз болуп жатат да. Муздун калыңдыгы километр. Ошонун ортосунда тешиги бар. Ошол тешиктен болсо, ал тешик өтө чоң. Аны мисалы үчүн неме менен айта албайсың, көргөзө албайсың. Баягы адамдар бар, анткени анда ушундай бир поле бар, жакын жолой алышпайт. Өйдө спутниктен карап туруп ошол жерди тарткан. Ал жер өтө чоң. Куранда эме деген дагы аяттары бар. Нух пайгамбар адамдарга айтат, эми укпай ушундай бузулуп кеттиңер, Алла Таала силерди сууга чөгүп өлтүрөт дейт. Анан кийин ошондо Куранда дагы Алла Таала айтат, тандырдан суу кайнап чыкканда жер бетин каптап кетти. Ошондо баардык адамдар чөгүп өлдү дейт да. Анан азыр көп эле алымдар айтат, ушу тандырлардан суу чыгып кеткен дейт. Анан эми кичинекей тандырдан суу чыкса, аны жерде эмне деген канча чоң, тоолор бар, ушунун баарын кантип басты деп мындай ойлоносуң. Бирок эми кичине ишенесиң. Бирок ушул могу жердин ичиндеги суулардын кайнап чыгып анан сууну жер бетин баскан экени бүгүн ошону далилденип атат да. Тандыр деп Алла Таала айткан, ошол учурда деле ушундай тандыр болсо керек, атын ошо тандыр деп айтса керек да. Ал мынакей жанагы эме Курандагы Алла Таала тандырдан суу кайнап чыкканда дегени бүгүнкү күндө жанагы НАСАдан спутниктен тартылган жердин бетини далил болуп көрүнүп жатат. Мынакей тандыр. Көрүңүздөр. Мына мына жер, бул жанагы Антарктида, ортосунда мына тешикти көрдүңүздөрбү? Вулкан сыяктуу көрүнүп калат экен, үстүнөн караганда кадимки биздин жана тандыр барбы, жанагы ичине кирип нан жаап. Ошолчулар жапкан. Ошондой болуп көрүнөт экен дагы. Анан айттыр, мынакей тандырдан суу кайнап чыкканда, анан кийин жердин бетин суу басып, анан кийин өлдү депчи баардыгычы. Ошол учурда Алла Таала адамдар бузулган учурда кандайдыр бир апаттарды жөнөтүп турган да. Пайгамбарлар аркылуу эскертип турган. Биз азыр ойлоп атабыз, ошондо асмандан бир катуу ысык астероид учуп келип туруп жерге тийгенде, жердин жана корасын тешкен, тешип өтүп турган ичиндеги сууларды кайнатып туруп, могу жанагы могу тешиктерден суу чыгып, жердин баарын суу басып калган да. Анан ошону айтып атат Куранда. Тандырдан суу кайнап чыкканда жердин үстүн баарын суу басты дагы, адамдардын баары
чөгүп өлдү депчи. Бул эми балким эбегейсиз чоң нерсе болсо керек, баягы адамдарга түшүнүктүү болуш үчүн балким салыштырмалуу айтып койсо керек, элестүү айтып койсо керек, Салыштырмалуу кылып туруп айтылган да. деги эле сиз ушундай кызыктуу, ары сырдуу илимге кызыгып калганыңызга эмне себеп болду? Ага баягы сиз өзүңүздүн баягы сөйөк кызматын көрсөтүү, агенттикти жетектеп жүргөндө бир кандайдыр бир сырдуу нерселерге дуушар болдуңуз беле, кызыктуу нерселерге дуушар болдуңуз беле? Мен өзүм динди жаштайыман эле баягы изилдеп, окуп жүрөбүз. Көп дин өтө сырдуу, бирок ошонун бүгүнкү күндө дүйнөлүк аалымдардын айтышы боюнча бир Курандын бир 5-7% эле ачылды. Алла Таала Куранды окугула, ой жүгүрткүлө, мындайча айтканда ичин сырларын ачкыла деп айтып жатат да. Ошо динди изучать этип жүрөбүз, анан бизде ошондой сунуш беришкен. Биз ал жерге баралы деп кызматка ойлогон эмеспиз. Мурунку мэр Эмиль Абдыкадыров дагы айткан, мынакей сиз саясатта жүрөсүз, динде дагы кызмат кылып баарын эмелерде жүрөсүз, мээнеттерде. Анан кийин ушундай бир биздин кызмат проблема болуп атат. Ошол жерге бир жетекчи болуп, анан ошол жерде бир иретке келтирип бериңиз деп суранган. Анан мен болсо ошондо жанагы Улан Эгизбаевдин берүүлөрүн көргөм. Анан ошондо сразу эле айткам, мен ал жака бара албайм, ал жерде бир топ мындай жер чырмалышкан мафия бар экен, аны менен күрөшүп отургум келбейт. Анан бирок эгерде бир шартын айтам, эгер ошо шартты аткарсаңар, анда барып аракет кылайын дедим да. Шарт ошо мэрдин деңгээлинде, анан министр МВДнын деңгээлинде жардам берсеңер, ал жанагы мафияныңарды тазалап, иретке келтирип берейин дейм. Анткени башка ылдыйкы структуралардын баардыгы чырмалышкан бири-бириндечи. Десем, анан макул болду, жардам берели, ушул жакта бир иретке келтирип бериңиз депчи. Анан келгенден кийин бир карадым, мен ойлогондон дагы мындай тереңирээк экен проблемалары. Анан ошо ойлонуп туруп, бул тартипке келтириш үчүн бизге деген бир мыйзам керек. Мыйзамдар жок экен. Мыйзам жок жерден башаламандык жүрөт да. Жогору жактан приказ берет, ылдый жактан, ар кайсы жактан ушундай башаламандыктар жүрөт. Ошондуктан бизге деген мыйзам керек деп туруп, анан келгенден кийин бир айдан кийин ушундай ар кайсы жерге жарыялап жүрдүм. Бул сөөгүп узатуу боюнча бизде деги эле мыйзам болгон эмес экен да. Ошондуктан ойлонуп туруп, бул Бишкек эмес, Кыргызстандын деңгээлиндеги мыйзам керек деп туруп айтып жүрдүм. Анан ошол сөзүбүздү өкмөт угуп, Министерство социальной защиты труда деген бар, ошол жерге бизди жайында, мен жазында келгем жумушка, жайында анан чакырды. Сиз ушундай мыйзамды жазышыбыз керек деп эле жүрөсүз, мына мыйзамды чогуу баштайлы. Өкмөттөн бизге ушундай сунуш келди, мыйзамды жазгыла депти. Анан өзүңүздүн ойлоруңузду, идеяларыңызды давай келиңиз дагы чогуу жазайлы деди. Анан ошол жерде жаздык мыйзамды. Жазгандан кийин күзүндө бүттү дагы. Мыйзам бүткөндөн кийин биз ошол негизи баардыгын биз киргизбедик, анткени баардыгын биздин агентство айналышкандан кийин маңдай тескейин, ошондой эле баягы диний көз караштарды дагы эске алуу менен ушу баардыгын жазып бердик. Анан өкмөткө киргизгенден кийин өкмөттө финансы министерствосу каршы болду бул мыйзамга. Анткени биз ошол жерден айтканбыз. Колунда жок адамдарга компенсация берилсин деп жазганбыз. Эмнеге дегенде, биздин агентствода айына 30тан ашык, 30тун тегерегинде адамдар тексиз деп коет. Бир топтору тектүү эле, туугандары бар. Бирок биз көмө албайбыз деп туруп, отказ берип, анан жанагы бомж деп коет го, ошондой сыяктуулар менен биз алып барып туруп коебуз да. Буга чейин башаламан болуп келген, биз баргандан кийин эле биринчи ошону бөлдүрдүк. Анткени орус, кыргыз аралас баардыгын бир чукур казып туруп эле, бир чукурга үйүп туруп эле көмүп сала беришкен да буга чейинчи. Анан мен барганда эле жок, мындай болбойт. Пайгамбарыбыз айткан, мусулман тектүүлөр өзүнчө бөлүнүш керек деп, жайдын дагы өзүнчө жаңы нар жактан жай ачып, анан мордтон эле, сразу мордтун жетекчилигине рахмат, биздин сунуштарыбызды кабыл алып, бизге жардам берди. Ошол жерден эле сөөгүттөрдү бөлүп баштадык да. Мусулман тектүүлөрдү өзүнчө, ороп,
эмелерин Башка жасап, диндегилерди башка өзүнчө. тилектери өзүнчө. Ошол жерден эле бөлүп туруп, алып барып тияка койгондо дагы бөлүп коюп жаттык да. Анан кийин ошол маселелерди жоюш үчүн мен көрүп жүрдүм. Бир топ адамдар, мисалы үчүн туугандары Бишкекке келет бир жумушка, же Россияга кетет. Ошондо кандайдыр бир себептер менен бул жерде каза болуп калса, туугандары билбейт, өлүктүн эмеси табылбаган себептен моргко өткөрөт, моргтон бизге берет, анан биз болсо жана айтып аралаштырып барып коюп атабыз да. Кээ бирлери 3-4 жылдан кийин табылат. Кээ бирлер болсо жана айтып атайын эле биз кое албайбыз деп туруп өткөрүп таштайт. Ошол маселени да чечип кетейли, биздин граждандарго депчи. Төрөлүп атканда мына бекер төрөтүп атабыз. Эми койгондо деле жардам берейли буларга деп компенсацияга каралтканбыз. Биз эзептеп чыкканбыз, где-то бир 15-16 миң сом керек экен. Бир ошо адамды алып барып казып, ташып, коюп, кепиндеп эметкен услугаларычы. Жери бекер услугалары. Ошол бир кайтыш болгондо жакындарына ошол 16 миң сом кечиктирилбестен берилсин. Дагы ал өзүнүн минимальный ызаты менен барып коюлсун деп ошону жазганбыз. Ошого каршы болуп ишке ашпай калган. Бул Кыргызстан боюнча болчу. Кыргызстан боюнча бардык адамдарга ошондой минимальный компенсация берилмек. Ал примерно 500 миллион сомдун тегерегинде кетмек. Ошого Минфин каршы болгон. Ошо менен өкмөттө токтоп калды. Мен токтоп калгандан кийин эми кантип өткөрөм деп туруп, кайра мыйзамды көтөрүп туруп, анан жогорку кеңештин депутаттары менен сүйлөштүм. Ушундай өтө зарыл мыйзам бар, ошону өткөрүш керек. Ал жерде бардык нерселери каралып кеткен. Мүрзөлөрү кандай болуш керек, жанагы эмелерге чейин каралып кеткен. Өртөлүп коюлгандарга чейин бүт баары каралган. Анан кийин депутаттардын арасынан ошол Марлен Маматалиев буну колдоп, анан биз болсо ошо мыйзамды Марлен Маматалиевке бердик. Анан чогуу дагы бир сыйра такташтырып жазып, анан парламент колдоп берди. 3 окуудан өткөрдүк. Анан президент быйыл январда кол коюп мыйзам ишке киришти. Бирок анын азыр колдонуу практикасы аксап атат. Негизи колдонуш керек. Анткени эң негизгиси мындай да, мүрзөлөрүбүздүн бардыгы бүгүнкү күндө толуп жатат. Ошолорго жаңы мүрзө ачабыз деп туруп, көптөр суугат жерлерди мүрзө кылып жатышат да. Суугат жерлер Кыргызстанда өтө аз, 7-5% эле тегерегинде. Эгер аны дагы мүрзөгө айландырып салсак, бизде деген продовольственный безопасность деген келип чыгат да. Ошондой эле мынакей көлгө баратасызбы, башка жака нарынга баратасызбы, жолдордун жээгинин бардыгы мүрзөлөр. Ысык көлдө айрыкча. Биз жайында сезондо ысык көлгө барганда элдердин үйлөрү дагы башкалар да бардык гостиницалар занят болуп калат да. Эгерде ошол чоң ар бир айылдын жолдун жээгиндеги мүрзөлөрдү эскилиги жетип калган, ошолорду тазалап туруп, гостиницаларды кура турган болсо, ал ошол жергиликтүү элге дагы, өкмөткө дагы бардык жака чоң пайдасын бермек. Бүгүн наоборот мүрзө болуп туруп, мындайча айтканда, мүрзө болгон жерде канча жылдан кийин ошол мүрзөлөр, мисалы үчүн биз ал ысык көлдү туристический зона кылып атабайбызбы? Тиги болсо наоборот тез көрсөтөт да. Ошол жерге кооз гостиница, кооз бир башка нерселер салсак, дагы привлекательности көтөрүлмөк да. Эми динден алып кара турган болсок, мисалы үчүн бардыгыбыз Мекке Мединага, Умрага деп барып келе жатат Кыргызстандын көпчүлүгү. Ошол жерден көрүштү мынакей. Мен айткандай эмне, бир миң уккандан бир көргөн деп коет го. Ошол сахабалар, ошол пайгамбарыбыздар баары көрдү. Мүрзөлөргө биринчиден эме коюлбайт. Жанагындай үстүндө эстеликтер, корчоолор коюлбайт. Экинчиден койгондон кийин ал жерде 5 жылдан кийин эле кайра үстүнө коюлат. 5 жылдан кийин эле. Канча адамдар коюп жатат үстүнө, миллиондогон миллиард. Бул башка өлкөлөрдө, Бул Арабия өлкөсүндө, Мединада, Меккеде. Мындайча айтканда, үстүнө койгонго биз мыйзамда көрсөттүк 25 жылдан кийин уруксат берилсин деп. Бул багы жерди экономить эткен. Экинчиден, эгерде 35 жылдан кийин
Эгерде керек болсо ошол мүрзөнү тазалап туруп башка бир здание курса болот. 35 жылдан кийин. 35 жылдан. Бул биз мыйзамда көрсөтүп кеттик. Бул динде болсо 25 жыл деп айтылат. Биз 35 жыл деп көрсөттүк. Ушундай бир случай барбы десеңиздер, бар. Мынакей Жибек жолунун жанында бир чоң мечит курулган. Түрктөр 100 миллион доллар берип туруп курдурган Имам Сарахси мечити. Ошол жер мүрзө болчу. Азыркы Борбордук мечит. Ооба, ал жерде жолдун жээгинде кинотеатр Ысык көл деген бар болчу. Аркасы бактарактар болчу, так бактарактардын баардыгы мүрзө болчу. Мен ал жерде дайыма студент кезде көрүп жүрчүм. Анан ошол жерде казылды, сөөктөр деле чыкты, чөөктөр чогулуп баары коюп туруп эле чоң мечит курулду. Мечит эле эмес, любой нерсени курса болот. Чын айтканда жердин астынын баардыгы эле мүрзөлөр. Анын убактысы 25 жыл. Биз 25 жыл деген жокпуз, биз 35 жыл деп койдук. Эми кыргыздар баягы орустун менталитетинен кете элек, вечный тигибу, анан атамны тигибу деп ар кандай айтпасын, эми 35 жыл деп койдук. Ошол мыйзамдын негизинде азыр мынакей көлдүн жээгиндеги эски мүрзөлөрдүн баардыгын тазалап туруп, жакшы кооз эмени курса болот. Жер таппай жүргөндөр толтура. Гостиницаны курса 5 жылда өзүн актап коет. Андан сырткары көп ошол жергиликтүү бюджетке дагы, мамлекеттик бюджетке дагы чоң салымдарын кошот. Жаңы мүрзөлөрдүн тоо этектеринде суу чыкпаган жерлерге коюлсун деп мыйзамда көрсөтүп кеттик. Сууга жерлерди мүрзөгө айландырбагыла деп. Ошентип чоң бир жакшылыктардын баардыгын ошол чоң бир мыйзамга көрсөтүп жазып чыгардык. Мен ушуга ыраазымын. Жок дегенде ушу мыйзам ишке ашып, мындай президентке кол коюп кетти. Эми ошону колдонууда эле калды да. Эми туура колдоно турган болсок көптөгөн пайдалары бар. Демек сиз ошондо Ысык көлдөгү баягы жол жээгиндеги мүрзөлөрдү конок үйлөргө айландырыш керек деген пикирдесиз. Конок үйлөргө айландырса пайдалуу болот. Башка дагы бир проектлер болсо ага дагы кылса болот. Аны ошо жергиликтүү кеңеш эл айыл өкмөт биригип туруп эле ушундай чечим менен эле ишке ашырып кое берет. Аны өкмөттөн күтүштүн дагы мындай зарылчылыгы жок. Мыйзамда атайын көрсөтүп кеттик. Анткени көп мыйзамдарда өкмөттү байлап коюшат да. Өкмөттүн уруксаты менен депчи. Өкмөткө уруксат деп туруп жөнөтүшөт. Аны бир айлап, жылдап күтүшөт да. Өкмөттүн андан башка да толтура мындай проблемалары бар да. Ошондуктан жергиликтүү өкмөттөр, айыл өкмөттөр, мэрлер ошону жоопкерчиликке алып туруп, мынакей мыйзамдын негизинде ишти аткаргыла, чечимди кабыл алгыла. Жергиликтүү тургундар кандай кабыл алат деп ойлойсуз? Себеби ал жерде алардын жакындары жатат, баягы сиз айткандай атам жатат, апам жатат деген. Жергиликтүү эмелер туура эле кабыл алат деп ойлойм. Биринчиден, ал жер эски мүрзөлөр 100 жылдан ашып кеткен. Жөн эле короосу тозулуп турат. Короосу тозулуп, күмүстөп турат да. Анан экинчиден, эми азыр бүт жака түшүндүрүү иштерин жүрүп атат. Эми ал орустарда калган вечный память дегенчи. Бул орустардан өтүп эле азыр биз өз кыргыз чала болуп атпайбы, жартысы орус, жартысы кыргыз болуп денесиде. Кыргыз эле бололу, анан кыргыздын дини ислам дининин негизинде эле жашасак жеңил болот да. Диндин баардыгы адамзат үчүн жеңил жашаш үчүн жаралган. Биз бир салттарды, бир нерселерди алып келе эле жашообузду кыйната беребиз, өзүбүздү кыйнап элечи. Анын баары уруксат берилип аткандан кийин. Наоборот, ошо күмбөздөр ошол атасы энесин кыйнайт да. Наоборот, күмбөздү куруу менен сиз ошо жаткан бир тууганыңызга зыян кылып жатасыз да. Ошонун баардыгын ачып, өзү Манаста деле айтылат, 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп. Эгерде ойлой турган болсок, жердин астын баары эле мүрзөлөр. Анткени дин ошону уруксат берет, 25 жылдан кийин каалагандай кылса болот. Үстүнө адам коебу, же болбосо башка бир там салып алабы, же бир башка бир здание коебу, кылынсын депчи. Уруксат берилсин деп. Адамдардын баары кээ бирлери түшүнбөстүк болушу мүмкүн. Анын баардыгын мынакей муфтият бар, ошо жергиликтүү өкмөттөр бар, мыйзамдарды түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен пайдалуу иш-чараларды жасаса абдан жакшы болот. Анан булар ошондой ишке ашырып койсо адамдарга коркунуч жаратпайбы? Себеби биз мурун китептерден окуп калабыз, адамдар көп адам, мен ошону жогорку кеңешке жогорку кеңешке мыйзамдарды сунуштаганда кээ бир депутаттар да ушундай коркуп айтышты да. Бир сокулуктун депутаты, ушундай уруксаттарды берип, кайрадан туура иштейли десем, билесиңби дейт.
Муну чоң жол салып атканда Сокулукта бир жерде бир мүрзө бар эле, ошону тазалап туруп жол салынган эле дейт да. Анан байкасам ошол жерде авария болуп атат дейт да. Анан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен, эч качан арба тирүү адамга эч кандай бир пайда дагы зыян дагы бере албайт деп айтып кеткен. Наоборот, жанагы көзгө көрүндүү деген нерселер эми алар мисалы үчүн параллельный жашоо бар деп Куранда айтылат. Алар жиндер, алар шайтандар. Шайтан менен жинди мен оттон жараттым, алар көрүнбөйт дейт. Периштелерди нурдан жараттым, алар дагы көрүнбөйт дейт. Бирок арабызда биякта эле жашайт, биз менен чогуу эле жүрөт алар. Алар жанагындай бир басып калган, албасты, тиги бу деген жиндин тайпалары, түрлөрү. Ал бар. Базырык бар, ичине кирип кеткендер да бар. Ошондуктан союзда болсо, медицинада жин кирип кетти деген нерсе жок. Медицинада ошон үчүн буларды болсо белый горячка деп туруп, өлө чоң күчтүү укол салып туруп, алып барып камап салышчы. Анын балким көпчүлүгү жин эле болгон да. Молдолор менен окутуп, аны чыгарып койсо кадимкидей адам болуп калат. Сиз бул агенттикти канча жыл башкардыңыз ошондо? Мен 2 жыл башкардым. Эмнеге кетип калдыңыз? Мен кеткенин себебим ошол жаңы мыр келди, анан кийин контракт бар, жыл сайын контракт коюлат. Ошол 31 декабрда контракты узартылган жок. Ошонун себебине кеттим. Түшүнүктүү. Негизи эле ошо сиз саясатта дагы жүргөн адам катары белгилүүсүз да. Анан учурдагы саясий кырдаалга кандай баа берип атасыз? Өлкөнү башкарып аткан 2 жетекчи тууралуу пикириңизди айтсаңыз. Эми Кыргызстан Садыр Нуркожоевич Жапаров өзү учурунда оппозицияда жүргөндө, биздин мына Мекенчил партияда жүргөндө биз программаны чогуу жасаганбыз. Ошол программада көрсөтүлгөндөрдүн баардыгын иш жүзүнө аткарды. Андан сырткары Кыргызстанды бир өнүктүрүү ишин аябай далбастап жан дили менен күнү түн чуркап жүрүп атканын баарыбыз көрүп атабыз. Ар бир мамлекетке барып Кыргызстандын кызыкчылыктарын ортого коюп жатат. Ошол эле мынакей Россиянын президенти менен коркпостон үкпөстөн эле мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун баштап койду. Бул Кытай, Кыргызстан темир жолун Аскар Акаевичтен баштап эле сунуштап келишкен. Ошол Россиянын көзүн карап коркуп келген мурунку президенттер бул ишти аткара алган эмес. Бул ошону биздин Кыргызстандын келечегине өтө чоң пайдасы бар экен деп туруп, Россиянын президентинен коркпостон үкпөстөн эле Кыргызстан чечкиндүү кадам менен аткарды. Бүгүнкү күндө уже курулуш иштери башталды. Андан сырткары көп эле бир мынакей кумтөрдү ала турган болсок, канча президенттер алабыз деп келет эле, бирок бийликке келгенден кийин ала албай эле жеке чөнтөк кызыкчылыктар менен жүрүп алышты. Муну мамлекетке алган себептен азыр чоң проектлер, чоң иштердин жүрүшүнө ошол кумтөрдүн тыйындары, алтындары мындай талчок болуп берип жатат да. Анан негизгиси мындай эле да, Кыргызстанда дагы ошол эски партократтар деп коет, партиядан билим алган жетекчилер болчу Кыргызстанда. Ошолордун баардыгын бүгүнкү күндө тазалады. Азыр жаштар келип атат, бирок жаштардын арасында деле мындай ар кандай адамдар келген себептен туура эместерин камап же бир башка бир кылып, мындайча айтканда, тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. Буга чейин миңдеген, миллиондеген уруулар болсо, анда бүгүнкү күндө өтө азайып кетти. Ошол бул жагынан дагы бюджетке пайда болуп, тез арада өнүгүүсүнө чоң себеп болуп жатат. Анан ушул өлкөдө негизи Кыргызстанда байлык өтө көп да. Мен ошо мурун эле айтчу элем, Кыргызстандын келечеги жок, тиги бул деген. Мен горно-металлургический институтту бүтүргөм, ошондуктан могу кен байлыктардын баарын жакшы билем. Кыргызстанда өтө көп байлыктар бар. Эгерде ошол байлыктарды бир ордуна эле коюп иштете турган болсо, бир Японияда бир жоктон бир нерсени пайда ойлонуп чыгарбай эле жөн эле ордуна коюп эле иштете турган болсо, Казакстан Россиядан 5 жылда астыга чыгып кетүү мүмкүнчүлүктөрү бар деп айтып келгем. Бар. Мынакей Жетим тоо деген чоң темир кени бар. Аны Кыргызстан иштетиши керек. Туура иштетип атканда бир аз экологияга зыян келет. Бирок бир аз зыянынан пайдасы 10 эсе, 100 эсе көп.
Аны жараткан Алла Таала Кур'анда дагы атайын темир деген сүрөнү келтирген. Хадид деп арабча айтылат. Биз ушундай темирди силерге түшүрүп бердик. Ошону эгерде иштете турган болсоңор, тиричилиңерге өтө чоң бир пайдасы тиет депчи. Мындайча айтканда жараткан өзү ошо темирди алып туруп иштеткиле деп атса, биз эмне үчүн карап отурушубуз керек дегендей да. Анан ар бир иш жүрүп атканда бир аз мындай бир зыяны да болот. Анан пайдасы эгерде көп боло турган болсо, кичинекей зыянынан коркпостон ошолорду жасашыбыз керек. Ооба, негизи эле ошо иш жүрүп аткан жерде баягы сындар дагы, пикирлер дагы көп айтылат да. Анан акыркы учурда ошо президентке, анан УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке карата бир катар сындар айтылып атат да. Уулдарын мамлекеттик ишке аралаштыра башташты деген сыяктуучу. Эми мунун жакшы жактары деле болушу мүмкүн, бирок сиз кандай пикирдесиз? Эми мисалы үчүн мурун Максим Бакиев деген ал центральный аппарат деп туруп ошол жерде бүт бюджетообразующий министерствонун баарын өзүнө каратып отурган. Ал чын эле бийликте отурган. Айдар Акаевтар болсо депутат болуп келишкен. Министр финансовдун помощниги, советниги болуп турган, бийликте отурган. Бүгүнкү Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин балдары бийликте отурган жок. Анан азыр айтып жатат, Садыр Жапаров өткөндө өзү айтты. Мен балам дагы, Камчыбектин баласы дагы сырттан бир инвестор тартып келип, анан ошону иштетип жатат, жолду салдырып жатат. Менин балам болсо көлдө гольф клуб курдуруп жатат, жанагы сырттан бир туристтерди тартуу максатында деп. Эгерде ошондой болсо, анда өзү айткандай рахмат айтышыбыз керек. Анан эгерде кийинчерээк бийликтин эмелерине аралашып кеткендери далилденсе, анда биз айтышыбыз керек коркпостон эле. Могу жакта балдарың аралашып кетти депчи. Айта алабызбы коркпостон? коркпостон? Коркпостон айтабыз. Эми Бакиевдин учурунда деле мындан дагы күчтүү болчу бийлиги, ушунчалык күчтүү болуп, өзүнүн администрациясынын жетекчисин өлтүргөн, андан башка журналисттерди, депутаттарды түштө эле келип атып, өлтүрүп, кыйнап жатчы да. Бирок анчалык бийлиги бүгүнкү эки ишиники күчтүү эмес. Ошончолук күчтүү учурда деле биз айтып, автоматынан башкасынан коркпой эле аны жумуштан кетиргенбиз. Эгерде ошондой бир жолго түшүп кеткен болсо, балдарын бийликке аралаштырып, казынаны карматып, анда биз айтабыз, айтмактуу Бакиевдей кылып, өзүн дагы бир жакка кубалап коебуз да. Биздин эл тайманбас, Биздин эл тайманбас, мындан автоматынан да коркпой туруп, бийликке аралашып кеткен бир туугандары менен кошо айдап таштаган. Эгерде булар дагы өзүнүн бир туугандарын, балдарын баарын бийликтин көзөмөлдөтүп аралаштыра ала турган болсо, булар деле кубалап салабыз. Анан мисалы эми биз деле журналист катары көчөдө баягы сурамжылоолорду ар кандай жүргүзүп калабыз да. Анан ошо сурамжылоого эгер саясат тууралуу бир темада сурамжылоо жүргүзүп калайын деп суроо узатсаң, эмнесе мени каматайын деп атасыңбы деген адамдар чыга баштады да. Ушундан бизде ошо ушундай бир маанайы жаралгандай болуп атат. Даже оюңду айтканга дагы, сөз эркиндигиң, ой эркиндигиңе дагы мындай кысым жасалып калдыбы, элдер коркуп калдыбы. Жанагы буга чейин Текебаевдин айткан жанагы Түркмөнстан болуп каласызбы, баягы үңүлүп, бүгүлүп, салам берчү мамлекетке айланып калабызбы деген коркунучтар, божомолдор сизде жокпу? Менде азырынча жок. Эгерде мындай чындыгы далилдер болсо, анда айтышыбыз керек. Анан азыр деген көбүнчө жанагындай массовый акция жүрүп атат. Бул деген кандай десе, мамлекеттен мурдап алган, тонуп алган, же болбосо азыркы учурда ачык алып аткандардын баары камалып, ортого коюлуп жатат. Анан Камчыбек Ташиев жакында айтты, биз жаңы мыйзамды киргизип атабыз. Эски мыйзам боюнча азыр иштеп атабыз. Эски мыйзам боюнча эгерде урдалганы кармаса, ошонун баардыгын төлөп берип, анан кайра сыртка чыгып кете берет. Азыр жаңы мыйзамда ушундай, урдалганы кармаса, төлөп берет, андан сырткары дагы отурат.
мындайча айтканда сот жолунан качып кутула албайт. 5 жылбы, 10 жылбы өзүнүн жазасын алат. Төлөп бергенден сырткары дагы депчи. Ошол анан эми кыргыз эли бул илгертен эле баягы эркиндикти сүйгөн эл. Убактылуу бир нерседен корксо деле бир нерсени жашырган эл эмес. Эгерде чындап эле ошондой тенденция алып кете турган болсо, жана айттым ушул ачыктан ачык өлтүрүп аткан Бакиевди деле кубалап чыккан. Эгерде ошондой жолго түшүп ала турган болсо, булардын автоматынан башкасынан коркпойбуз. Чынында ошондой кете турса, мен деле өзүмдүн чындыгымды айтамын. Аны эч ким оозун тыя албайт. Шибегени капка салам. Ошон үчүн Кыргызда ушундай макал да бар да, башка макал жок экен башка элдечи. Башыңды кезсең кезесиң, бирок дилиңди кезде албайсың дейт да. Башымды кезип атканда дагы мен айтам деп, айтып атып өлөм дейт да. Ошондуктан Курманжан атка дагы өзүнүн баласынын өлүмүнөн коркпостон туруп, мамлекет үчүн, келечек үчүн жан кыюуга дагы даяр болгон. Биздин элибиз дагы ошондой. Манастын урпактарыбыз эгерде жарандай кордуктарды көрсөтө турган болсок, анда мына өзбектер кул мүнөз болуп атпайбы? Тиги мурунку президенти ушунчалык кордоп, булар кул сыяктуу болуп калган да. Башкалар деле ошондой болгон. Бирок Кыргызстандай болгон эмес. Убактылуу бир карап ойлонуп көрүш мүмкүн, анан чындап эле ачыктан ачык жанагындай иштер болуп турган болсо, анда айтат жана анын үчүн күрөшөт. Бийлик элдики, эл өзүнүн чындыгын айтат. Ачыктан ачыкка жанагындай коркунучтар баштала турган болсо, булардын алып келген жанагындай самолетторунан, жаңы алып келген автоматтарынан коркпостон бийликтен кетип салуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Сизге рахмат келип бергениңиз үчүн. Иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Анан дагы кандай пландарыңыз бар? Акыркы суроону ушу менен жыйынтыктайынчы. Азыр ошол параллельный жумуштарым ошол жараткан берген сырлардын баардыгын ачып, жашоону жеңилдетүү, жашоону туура көргөзүү. Анткени Куранда деле Алла Таала айтат: "Эй пайгамбар, сен адамдарга дагы айтып койгун, адамдар сенден сурашат" деп. Бизди жараткан эмнени тыйды, эмнени арам кылды, эмнени уруксат берди, адал кылды деп. Ошондо сен айтып койгун дейт. Адамдын жашоосуна эмнелердин баардыгы, пайдалуулардын баардыгын адал кылды, уруксат берди, зыяндуулардын баарын арам кылды дейт да. Ошон үчүн Алла Таала көрсөтүп аткан пайдалуу нерсенин баардыгын ачып билип жашообузга алып келишибиз керек. Зыяндуу нерселердин баардыгын токтото турган болсок, биринчи өзүбүзгө жакшы, мамлекетибизге жакшы, анан жер жүзүнө жакшы. Эгерде канчалык бардар болгону менен жүрөктө жанагындай бир ачкөздүк, көрө албастыктар күчөп кеткен болсо, ал жер дайыма согуш менен, өлүм менен, же болбосо жалпы кырылуу менен аяктайт да. Алла Таала ошо элдер бузулуп кеткен себептен, ач калып калган себептен эмес, бузулуп кеткен себептен жанагындай чоң эмелерди алып келген. Тазалоо иштеринчи. Суу менен, титирөө менен ар кандай бир тарыхта ушундайлар болуп келген. Эгер ошондой боло турган болсо, анда жараткан тараптан дагы ушундай нерселер болот. Элдер тараптан да болот. Мисалы үчүн падыша дагы бузулуп кеткен болсо, анын дагы этеги жаман болот. Өлкөбүз өнүгүп атат. Бир гана өзүбүздүн жан дүйнөбүздү, көрө албастыгыбызды, ачкөздүгүбүздү, бири-бирибизге болгон жакшы бир мындай каалоолорубузду күчөтө турган болсок, жашоо жакшы болот. Бул биздин баардыгы эң негизги баягы союздук көз караштардан кетишибиз керек. Көрбөй калды, анан мамлекеттикин урдап алайлы, светти урдайлы, суудан урдайлы демес. Бул муундун алмашуусу менен ишке ашат го дейм. Муундун алмашуусу менен. Эми өзүбүздү тарбиялап, канчалык эртерээк алмашсак, ошончолук өзүбүзгө жакшы деген сөз да. Адам эгерде керек болсо бат эле өзгөрөт. Андропов келгенде адамдар 5 мүнөт эрте жумушка келип калышкан. Рахмат. Азыр эми биздин убакыт дагы аягына чыгып баратат. Сизге эркин микрофон берели. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим. Сиздерге Алла Тааланын мындай бүгүнкү жума күнү менен куттуктайм.
берекелүү болсун. Эң негизги адамдар баарыбыз жүрөгүбүздү, ой тилегибизди тазалаган болсок, жашообуз жеңил болот. Азыр жашоо оор эмес. Мынакей жөнөкөй адамдардан баштап баардыгы тойлорун берип атат. Азыр айтат, ушу биздин дасторкондо учурунда фараондордун дасторкону мынчалык богатый болгон эмес дейт да. Эмненин баардыгы бар да. Ушундай жакшы болгон эле бизде жүрөктү тазалоо. Жүрөктү тазалаганда адам өзүнө эркин сезет. Ачкадан өлүп аткан эч ким жок. Баардык үйдүн дасторкону кенен. Ушул эме кут болсун. Эң негизгиси ич тардык жана адамдын ички оорулардан аяк кеткен болсок, жашоо жыргал. Рахмат. Урматтуу көрүүчү, сиз Борбордук телеканалындагы Нагыз подкастты көрдүңүз. Сизде кандайдыр бир сунуш пикирлер пайда болсо комментарийге жазсаңыз, биз сунуш пикирлериңиздерди эске алганга аракет жасайбыз. Кийинки көрүшкөнчө аман болуңуз.